40 жылдан ашык эмгектенип ардактуу эс алууга чыккан Гүлжакан Токтомамбетова айдын башында көбөйтүлгөн пенсиясын экинчи жолу алды. Акчасы сезилерлик көбөйгөнүн айтып, анча-мынча дары-дармек башка кем карчына кенен жетип калганын билдирди. Пенсиянын көтөрүлгөнү боюнча өкмөткө рахмат, негизи. Жакшы көтөрүп атат. Мен башында жаңы чыкканда 1377 сом менен эле чыккам. Анайын мына көтөрүлүп 9000ден ашты да. Буга чейин пенсиянын базалык бөлүгү 300-400 сом, ал эми камсыздандыруу бөлүгү 8%га чейин эле жогорулап келсе, быйыл пенсиянын базалык бөлүгү 1700дөн 3400 сомго чейин жана камсыздандыруу бөлүгү 15%га көтөрүлдү. Бул максатка казынадан 3 миллиард 83 миллион сомдон ашык, социалдык фонддон 1 миллиард сомдон көп каражат бөлүнгөн. 2022 жылдын 1 октябрынан тартып, пенсиянын базалык бөлүгү 1780 сомдон 3170 сомго чейин жогорулады. Жана пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрү 15%га жогорулады. Ошол эле учурда социалдык фонд октябрь айындагы пенсияны жогорулатуунун тизмесине кирбей калган майыпты калган аскер кызматкерлери жана Чернобыльдагы аварияны жоюуга катышкан жарандардын пенсиясын жогорулатуу үчүн токтом долбоорун иштеп чыкты. Учурда документ макулдашууда. Министрлер кабинети жактырса, анда келерки жылдын январь айынын башынан бул категорияга кирген 1209 жарандын пенсиясы көбөйтүлөт. Коомдук талкууга чыгарылып атат. Бул токтомго ылайык 1 январь 2023 жылдан баштап мөөнөттүү кызматтагы солдаттар жана матростордун ичинен майыпты боюнча пенсия алуучу аскер кызматкерлеринин пенсияларынын минималдык өлчөмү 6300 сомго жеткизилип атат. Мындан тышкары Чернобыль АЭСиндеги авариянын кесепетинен жоюуга катышкан майыпты боюнча пенсия алуучулардын компенсациялык төлөмдөрү дагы пенсиялардын дагы өлчөмү 6300 сомго жеткизилип атат. Жогорулатуу үчүн Каржы министрлиги республикалык бюджетте пенсияларды жана кенемте төлөмдөргө кошумча каражаттарды карашы керек. Сунушталган токтомдун долбооруна ылайык 16 миллион 300 миң сом керектелет. Нургүл Жумабекова, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.